Бейишке кирүүчүлөр бейишке киргизилгенден кийин, тозоклор тозокко киргизилгенден кийин шайтанга сөз кезеги берилет. Ошондо шайтан эмне дейт, көңүл буруңуз. Аллах Таала чыныгы убада берген эле. Мен да убада берген элем. Көңүл буруңуз. Аллах Таала чыныгы убада берген эле деп жатат. А өзү чыныгы убада берген элем деген жок. Мен да убада берген элем деп жатат. Бирок мен убадама каршы иш кылып жатам. Бирок менин күчүм жок эле. Силерди тозок алып келүү үчүн менин силердин үстүңөрдө салтанатым, кудуретим жок эле. Колуңардан жетелеп, сүдөрөп алып келип, бул жака барасың, ошол зынаны кыласың, намаз окубайсың, жаман иштерди кыласың деп мен силерди мажбур кылган эмесмин. Чындыгында эч бирибизди шайтан мажбур кылбай эле. Кафырларды, мушриктерди силер кафыр болушуңар керек. Аллахы жок, пайгамбарлар жалган деп туруп, шайтан бирин да ачыктан ачык айтып мажбурлап жатканы жок. Шайтан айтат, туура, мен убада бергем, бирок мен убадама тескери иш кылып жатам дейт. Ошон үчүн да мен силердин үстүңөрдөн мажбурлап кылдырууга күчүм жок. Мени күнөөкөр кылбагыла. Баары шайтандын иши. Шайтан болду. Шайтан болбогондо биз бул тозокко кирбейт элек. Биз да жакшы адам болот элек. Биз да туура жолдо жүргөн болот элек. Баленин баары шайтанда деп мага күнөөнү артып олтурбагыла дейт. Мен силерди колуңардан жетелеп, сүйрөп алып келгеним жок, күч иштеткеним жок. Мен болгону васваса кылдым. Ошондойбу, эми күнөөнү мага артпагыла. Силер өзүңөр күнөө кылгыла. Же акылыңар жокпу? Акыл иштетсеңер болбойт беле дейт. Эгер акылыңарды иштетсеңер, баарын түшүнүп жетет элеңер. Асман менен жерди, ай менен күндү, таң менен түндү бир гана Аллах жаратат эмеспи? Акыл иштетүү үчүн силерден эч кандай күч кудурет, акча, убакыт кетпейт эле дейт. Эми ушунун баарына мени күнөөлүү кылбагыла, өзүңөр күнөөлүү кылгыла дейт. Эми силер тозоктон күйүп, бакырып, кыйкырып, азапталып жатканыңар менен мен силерге боор ачып, ал жактан алып чыга албаймын. Ошондой эле мен да ошол тозокто кыйналып жатканымда силер мени алып чыга албайсыңар дейт. Мына шайтандын акыркы сөздөрүн терең ойлонуп, кылып жаткан ишиңизди, басып жаткан кадамыңызды ойлонуңуз. Мына ошондо шайтан ошончо кафырлардын башчысы бул дүйнөдө жалаң гана жалган сүйлөсө, ал дүйнөдө болгон чындыкты айтып берет. Ошол сөздөрү менен азаптан кутулуп, жана өзүнө шакирт, жардамчы болгондорду азаптан куткарып кала албайт. Алар сүйрөп тозоктун эшигине алып келишет. Ошол убакта адамдар баарын түшүнүп жетет, бардык күнөөнү мойнуна алат да күнөөлүүбүз деп тозокко ыргытылат.